Саламатсыздарбы, урматтуу мугалимдер. Мен сиздерге бүгүн өтө кызыктуу бир теманы өткүм келип турат. Мына биз азыр компьютерден сүрөттөрдү издөөнүн жөнөкөй жана эң ыкчам жана качественный жогорку сапаттагы сүрөттөрдү издөөнү үйрөтөм. Обычный эле интернетке киребиз жана Google деген сайттан издейбиз. Бул Google'дун возможносттору өтө көп. Көбү билбегенине байланыштуу биз мына сабакты баштайбыз. Google сайтында сиздер Кыргызстан жөнүндө сүрөттү издесек, Кыргызстан деп жазайлы. Природа дейбиз. Орус тилинде жазганыбыздын себеби бул көбүрөөк маалыматтарды табыш үчүн. Кыргыз тилинде маалыматтар азыраак интернетте. Бул жерден карасаңыздар, сүрөттөрдү биринчи сунуштап жатат жана видеолорду дальше. Биз Кыргызстан дегенде сүрөттү басабыз. Сүрөт басканда сиздерге көрүнүп турган бул сүрөттөр, кечиресиздер, бул сиздерге көрүнүп жаткан бул сүрөттөрдү мышканы мындай тутсаңыздар, четинде астында сүрөттүн размерлери көрүнүп турат. Бул 900-600 нормальный сүрөттөрдүн катарына кирет. Көбү бирок буну көчүрүүнүн ыкмаларын билишпейт. Жана бул астында көрүнүп турган инструменттер, бул өтө керектүү инструменттер. Буга көңүл буруңуздар. Бул жерде куралдар деген сөз бар. Эгер орусча болгондо инструменты деген болчу. Куралдарга киребиз. Өлчөмү кыргыз тилинде. Мына жерден чоң деп коебуз. Чоң дегени значит бардык чоң сүрөттөрдү гана көргөзөт. Кичине сүрөттөрдү бизге көргөзбөйт. Ошого көңүл бурушуңуздар керек. Чоң сүрөттөрдү көргөзгөндө дагы көчүрүүнүн ыкмалары бар. Алар ар кандай. Мисалы, бул сүрөткө басканыңыздарда астын карасаңыздар, бул жерде загрузка кетет. Ушул бүткөндөн кийин гана бул сүрөттү оң жагын басып скачать картинка деп туруп көчүрсөңүздөр, бул чоң размерде көчөт. Эгерде сиздер бул чоң размерди бул жерде мына загрузкасы бүт эле көчүрүп алсаңыздар, бул кичине размер бойдон кетип калат. Ошондуктан чоң размерди ачкандан кийин толук ачкыча күтүшүңүздөр керек. Бул жерден дагы инструменттен ар кандай багыттар боюнча издесеңиздер болот. Мисалы, бардык өлчөмдөрдө эле ошондой эле куралдардан убакыт. Сиздерге акыркы күндү интернетке кирген сүрөттөр керек болсо, акыркы 24 саат десеңиздер, Кыргызстан природасына акыркы 24 саатта киргизилген сүрөттөр. Мисалы, Кыргызстан эмес бул жер десеңиздер деле болот, бирок бул Кыргызстан деген ат менен же болбосо Кыргызстандын сайтына киргизилген сүрөттөр. Ошондуктан Google бизге сунуштай берет бул сүрөттөрдүн баарына. Мына азыр акыркы күнү киргизилген сүрөттөрдү көргөзүп жатат бизге. Акыркы 24 саатта. Эгерде жаңылык издесеңиздер, ошондой эле колдонсоңуздар болот. Кыргызстан жаңылык же болбосо Кыргызстандагы акыркы окуяларды билиш үчүн жаңылыктарды жазабыз. Бул жерден куралдардан убакыт боюнча акыркы 1 саат ичиндеги жаңылыктар. Мына Азаттык үн алкысындагы 54 мүнөт болгон мурунку жаңылык. Ушундай эле сиздерге акыркы сайттар жаңылыктарды көргөзөт. Анан сүрөттөрдү издегенде мугалимдер көбүнчө көптөгөн кыйынчылыктарга туш келет. Мисалы, биз бир сүрөттү издесек, мисалы, домик дейик. Домик сүрөттү издесек, көбү ушул сүрөттөрдү көрүп турасыздар. Жана бул сүрөттөр айырмаланат. Мына колдо чыйылган сүрөттөр компьютерде чыйылган. Буларды вектор деп коет. Вектордук сүрөттөр бул ушул колдо чыйылган сүрөттөр. Сизге домиктин только колдо чыйылган сүрөттөрү керек болсо, бул жерге домиктен кийин вектор деген сөздү кошуп жазабыз. Вектор бул ушул колдо компьютерде чыйылган сүрөттөрдү көргөзөт. Көрдүңүздөрбү?
Бул ушундай сүрөттөрдү кээде издеп табуу кыйынчылыкка түшүнөт. Ошондуктан мугалимдер кыйналышат. Домик вектор десеңиздер, мындай сүрөттөр чыгарат. Ошондой эле мугалимдер Word'ко колдонот го. Ошол сүрөттөрдү издөдө дагы бир секреттери бар. Мисалы, бул PNG. PNG деген бул сүрөттү жазсаңыздар, домиктердин арты жок домиктерди сунуштайт сизге. Например, кандай арты жок? Бул домик чыйылган, бирок артындагы ак фону жок. Оң жагын басып сохранить кылабыз. Азыр мен сиздерге бунун мүмкүнчүлүктөрүн көргөзөм. Муну көчүргөнүңүздөрдөн кийин ушу сүрөттүн жайгашкан жерин көрөбүз. Жана сиздерге бул жерден Word программасын ачабыз. Мен сиздерге бул сүрөттүн айырмачылыгын айтып кетейин. Бул өтө кызыктуу, өтө керек сүрөт. Например, биз азыр ушул эле домикти бир башка бир сүрөткө коебуз. Например, ошол домикти биз мына Photoshop'тун жардамысыз, эч кандай кошумча программасыз ушу природага коебуз. Бул жерден copyright деп туруп эле Word'ко выставить кылсаңыздар болот. Компьютерге сактабай эле. Мүмкүн болсо, керек болсо, ал сүрөттү компьютерге сактап алсаңыздар деле болот. Ушундай эле сүрөттү биз көчүргөнбүз. Мына домикти алып келебиз дагы коебуз. Бул домик менен бул сүрөткө коюунун оңой жагы, оң жагыны басасыздар дагы Parent text деген тандайбыз. Parent text десеңиз, бири-бириге независимый болуп калат сүрөттөр. Каалаган тарапка койсоңуздар болот. Бунун жакшы жагы, мына кыргыз үйдүн алдында орус домик турат. Сиздер жакшы көңүл бурсаңыздар, бул домиктин артында фону жок болгондуктан бул фонго оңой эле коюлду. Ушул фону жок сүрөттөрдүн аталышы интернетте издегениңиздерде PNG деген формат болот. Эсиңиздерде калабы? PNG деп орусча жазсаңыздар деле болот. Мына фото домик PNG. Бул өзү PNG деген англисче жазыш керек, бирок компьютер бизди PNG деп жазганыбызды деле түшүнөт. Интернеттен жогорку сапаттагы сүрөттөрдү табууну үйрөндүңүздөр жана сүрөттөрдүн айырмаларын үйрөндүңүздөр. Эгерде сиздерде PNG же вектор деген сөздөр жок болсо, сиздерде колдо фотоаппаратта тартылган мындай бул сыяктуу сүрөттөрдү дагы компьютер сунуштай берет. Ошон үчүн издегениңиздерде туура издөөнүн бир эң жөнөкөй ыкмасын үйрөттүм жана бул сиздерге келечекте өтө чоң жардам берет деген үмүттөмүн. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат.